Өзү кандай болгондо деле өз эмеси менен туруш керек. Тимур Палван атындагы бул базарда үй шартында даярдалган торттордун түрлөрү сатылат. Бирок узак убакыттан бери кызмат көрсөткөн базарда санитардык талаптар сакталган эмес. Тактап айтканда, мындагы тез бузулуучу азыктар ачык бойдон сакталып, сатуучуларда санитардык китепчелер жок. Сан книжкаларын неме кылып турушат, ошон үчүн бар жок чогултуп берип турбуз. Ар биринде бар. Шарт түзүп берсек болот. Биз эми биринчиден помещениени беребиз, экинчиден ар бир арендаторлор өздөрү көтөрүш керек да, өздөрү алып, өздөрү коюш керек. Мейли ого дагы аракет кылып көрөбүз. Аракет эң келип не кылсаңыздар аракет кылам. Талапка ылайык ачык жайда сатылуучу тез бузулуучу азыктар атайын муздаткычтарда сакталуусу шарт. Ага кошо сырттан келген чаң тортко жабышып, адам ден соолугуна терс таасирин тийгизет. Бул жерде деген азыр оору чыккан жок, башка болгон жок. Бул плановый проверка. Мал жазанадым деген азыр башкалары көрөбүз апрелде, биз деген барып азыр коебуз. Бул жерде 306 статья менен если медосмотр өтүп жатса 306 статья менен беребиз. Берки иш чараларды аткарбаса 90 статья менен 5 миңден 10 миңге чейинки жазаналар бар. Базардын санитардык абалы начар болгон менен кардарлардын аягы үзүлбөйт. Анткени бул сыяктуу майда барат, бирок адам ден соолугу үчүн маанилүү болгон талаптар айрымдарды кызыктырбайт. Бул жер базар эми ачык болгон үчүн алып атабыз, эми коркунучу жок эле. Жакшы эле жеп атабыз го. Коркунучу жок. Ар дайым ушул жерден сатып алабыз. Мынтип арчып тазалап турабыз. Мына кашыктарды да таза кармайбыз. Биз дагы гигиенага көңүл бурабыз. Эмнеге дегенде адамдардын бир нерсе болуп калуусунан коркобуз. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун кызматкерлери соңку 3 күн аралыгында талаптагыдай шарттарды түзүүнү базар жетекчилигине тапшырма берди. Талаптар аткарылбаган учурда айыппул төлөнөт же ишмердүүлүк токтотулат. Эске салсак, бул сыяктуу пландуу текшерүү жылына 2 ирет өткөрүлөт. Бегимай Асанова, Зайыр Абдикеримов, Ынтымак.